Окей. Баарыңыздарга чоң салам. Кандайсыздар? Көчө бүгүн түз эфирге чыгам деп баарыңыздарга чоң жарыя салгам. Ошол күн келди. Баштадым. Кандайсыздар? Бүгүн кыргызча сүйлөйм. Кыргыз тилде түз эфир, анткени бул видеону мен сактайм, андан кийин көп маалыматтар болот, андан кийин башка адамдар муну көрүп көп пайдалуу нерсени алышат да. Биринчи мен айтып бергим келет, камыр туруш деген эмне? Камыр туруш деген жалпак сөз менен айтканда бул ачыткы. Натуралдуу түрдө ачыткы. Өндүрүш түрү менен биз азыр 20 жылынан баштап бир дүйнө жүзү ошол өндүрүш түрүндөгү ачыткыны колдонот. Орусча ал бул дрож. Баарыбыз эле аны колдонобуз. Ал аябай жеңил, бат, 2 эсе 3 эсе көтөрүлөт. Бирок дрож деген бул ошо өндүрүш түрүндөгү алынган ачыткы, бул деген биздин денебизге таандык нерсе эмес да. Ал деген биринчи эле биз кичинеден жей беребиз, анан көп бир жылдан кийин ал бизге деген өзүнүн мындай зыянын белгилет. Азыр мына мен эмеде жашап атам, Америкада, Канадада. Анан биякта көп адамдар 40-тан ашкандан кийин эле аллергиясы болуп атат глютенге. Орусча айтканда неусвояемость или аллергия к глютен. Ошондой болуп, адам деген мындай кыргызча айтканда нанды жегенде, жөнөкөй нанды жегенде ошо нерсени адам сиңире албай, анан кийин адам деген денеси ошо аллергия берип баштайт да. Ошон үчүн анан докторлор айтат, болду, ушу сен денең деген мындай нерсени жебей атат, сен мындан жебей эле кой деп. Ошондон анан адамдар аллергия болуп, анан кийин ошо нан жебей, анан кийин көп нерселерди, нан деле эмес, анын арасында көп бир диета берет, анан ошону карманышат да. Анан ошондой нерсе болбосун, мен ошол көп жашка чыксам да ошо нанды жеп турайын деген максат менен өзүм 2 жылдан бери дрожтон, орусча айтканда дрожтон мен колдонбой калгам да. Анан ошону колдонбой калып келгеле баарыбыз дрожту колдонбой, натуралдуу түрдө камыр туруш, орусча айтканда закваска менен наныбызды жасап, ошо менен колдонолу деген ниет менен ушул түз эфирди азыр өткөрүп атам. Видеолор бар YouTube'да, ошол видеолордун астында көп суроолор. Алардын астынан дагы болуп, мени таап, мага дагы суроолор берип, аны кантип жасайбыз, анан кандай деген көп суроолор болуп, мен баарына эле мындай индивидуалдуу түрдө жооп бере алганга мага кыйын болуп атат. Анан ушул видео менен ушу баардык адамдарга ошо суроолоруна жооп берейин деген ниет. Негизи биз мурда ошо адам ошо дрож жок да, ошо өндүрүш түрүндөгү ачыткы да. Негизи кыргызчасын дрож деген орусча экен, кыргызча мындай которулушун тапкан жокмун. Бирөө билсе астына, ошо видеонун астына жазып койсоңуздар сонун болот. 19-кылымдын аягында адам зат ошо ойлоп таптыр ошо нерсени. Анан кийин 20-кылымдын 40-жылынан баштап бүт активдүү түрдө ошо нан өндүрүшүнө колдонуп, азыркы күнү биз ошо өзүбүз ошо нан туруш эмне экенин унутуп калган себебибиз ушул да. Ошо анткени эмне үчүн биз бул нерсени колдонобуз? Анткени бул аябай бат. Нан туруш жасаган болсо бул аябай кыйын.
кыйын деле эмес, эми бул убактысы 2-3 көп алынат да. Анан азыр биз убакыт эчтеке күткүбүз келбейт, баары бат-баттан болгонун каалайбыз. Бул 40-жыл эмес, азыр адамдардын эч мындай сабыры жок да. Ошондуктан биз мындай жеңил бат нерсеге өтө атабыз. Бирок мен кайда деле чакырып келем, ошо мен өзүмдүн туугандарымды, ошо мен мага катталуучуларымды, ошо келгиле баарыбыз чогуу ошо натуралдуу түрдө нерселерди жейли деген чакыруу менен ушул нерселер баары кылынып атат. Камыр туруш бул деген түрүү организм да. Бул үйдөгү турган бир гүлдөй сыяктуу да. Аны ал түрүү, ага суу куюш керек. Аны бир 3 күндө бир суу куюп, бир күндө бир ар гүлдүн тиги түрүнө жараша ошентип аны сактайбыз да. Анан кийин бир күндө бир эмес, ар бир 4 сайын жаңыртып туруш керек да камыр турушту. Анан ал камыр турушту 4 сайын жаңыртып турсаң, ал улам жаңырып ошентип жашайт да. 4 саат минимум, максимум 6 саат да. 6-8 саат сайын аны жаңыртып, бир 50 грамм камыр турушун ар бир болсо, ага 50 грамм суу куюп, 50 грамм un кошуп, аны аралаштырасыз. Аны аралаштыргандан кийин ошол нерсе көтөрүлөт 4 сааттан кийин. 4 саат, анан кийин бир саат 6-7 саатта өлгүдөй 2-3 эсе көтөрүлүп, анан ылдый түшөт. Ылдый түшүп атканда кайра жаңыртып, ошентип жашоо кете берет да, ошентип жашоосу кете берет. Бирок антип улам биз аны алмаштырган сайын бизге анча нерсе кереги жок. Анан кийин биз деген аны муздаткычка салсак болот. Муздаткычка салып, ошо сиз колдонуңуз, сиздин ачыткыңызды. Анан кийин аякта бир 100 грамм ачыткыңыз бар. Ага 100 грамм un коштуңуз, 100 грамм суу коштуңуз, 300 грамм нерсе болду, ачыткы көтөрүлдү. Анан сиз аны 100 граммын или 200 граммын колдонуп, 100 граммы калат, аны болсо муздаткычка коесуз. Ошол идишиңизде ачыткы түгөнбөш керек. Ошол ачыткыны эне ачыткы деп атайбыз. Эне ачыткы, ошол ачыткы менен улам жаңыртып, бир жумада бир эле жаңыртып койсоңуз болот. Мен өзүм жеке жашоомдо бир жумада бир жолу, 2 жолу нан жасайм. Аны жасап туруп, анан кийин муздаткычка салып коем. Бул биринчи тур кантип сактаса болот. Экинчи тур бул камыр турушту кургатса болот. Камыр турушту аласыз муздаткычтан. Аякта бир мейли 50 грамм камыр туруш бар болсун. 50 грамм камыр турушту, ага 50 грамм суу аралаштырылат, 50 грамм un аралаштырып, аны баарын аралаштыргандан кийин дагы бир 4 саат күтөбүз, 2 эсе көтөрүлөт. 2 эсе көтөрүлгөндөн кийин аны деген бир кагазга, мындай жалпак кагазга жайып, кургагандан кийин аны монтип майдалап сындырып туруп, кургатылган боюнча 6 ай сактасаңыз болот. Мына мен жаңы эле көчтүм. Британская Колумбия деген провинциядан, Квебек деген провинцияга көчтүм, Канададан. Анан ошо көчүп, көп нерселер болуп, ортодон ошол менин ачыткым 4 ай тийген жокмун. Ошо кургатылган боюнча сактап жүрдүм. Анан жакында бир ай болду го, аны кайра жаңыртып, анан кийин кайра аны колдонуп атам. Ушундай нерселер бар. Дагы кантип сактаса болот? Ошентип көтөрүлгөндөн кийин кайра сиз ошо камырыңыз, камыр дебедимби, кечиресиздер. Ачыткы, камыр турушту аласыз кайра муздаткычтан. Анан кийин ага ошо кайра эле ошентип жаңырткандан кийин ошол нерсени тоңдурсаңыз да болот. Тоңдуруп, анан кийин кайра бир аяк тоңдурсаңыз да 3 айдай сактаса болот да. Тоңдурса да болот, кургатса да болот, ошентип муздаткычка салса да болот, ошентип сактаса, бул нерсени сактап колдонсо болот. Мен тиги жазап баштаганда, мен өзүм ошо жазап баштап, камыр турушту жазап баштагандан кийин
ошо өзүм эстедим да, ошо кичинекей кезимде мен жазачу эмесмин, бирок үйдөгүлөр жазап, анан кийин ошо муздаткычта бир мындай камыр нерсе турчу да. Анан мен ошо чоң энем камыр жоорчу, камыр баары ачытылгандан кийин ошо камырдан нандын бышырбай туруп бир үзүмүн алып туруп кайра алып койчу да. Бирок кергесте унутуп калып, аны бышырып салса, камыр туруш жок калат да. Камыр туруш жок калып, анан кийин кошунага жиберчү. Ай бар, камыр турушты айтчу эмес, ошону жөн эле ачыткыды, нандын ачыткысы дечү да, ошо нарын жергесинде. Анан кийин кошунага барып, ачыткы бересизби деп сурайм. Барып, ошону эсимде эстебедим. Анан кийин кошуна бизге тиги кичинекей бир банкага бир үзүм камыр берет. Ал ошо бир үзүм камырды мен чоң энем кайра тиги камыр жууруп, аны кайра алып коет. Ошо мен кичинекей кезимде ошо Кыргызстан көп адамдар дурош колдоно электе, ошо кошуналарда камыр туруш бар болуп, сиз камырыңызды жууруп туруп бүт нан бышырып салсаңыз, кошунадан сураса болмокто. Бирок азыр деген ал заман жок. Камыр турушуңуз түгөнүп калса, ошону бышырып салсаңыз, аны табыш кайра кыйын. Камыр турушту 5 күндөн 10 күнгө чейин чыгарылат да. Ошон үчүн мен сизге эң маанилүү кеңеш, бир банкада эне камыр турушту такыр түйүнө чейин жеткизбеңиз. Ошону бир жумада бир жаңыртыңыз, бирок аны мындай түйүнө жеткизбеңиз. Анткени ошондой болуп, ошо мен чоң энемдей болуп, унутуп калып, баарын бышырып салып, анан кайра камыр турушту 10 күн ичинде чыгарып, убактыңызды кетирбеңиз. Дагы бир көп суроо бар. Эмнеге сактасам болот, пластикке сактасам болобу, темир идишке сактасам болобу деп ушундай көп суроонду беришет. Пластикке камыр турушту бир камырда жаңыртып бир 4 саат, 6 саатка койсоңуз болот. Бирок эне камыр туруш муздаткычта сактаганыңызды аны айнек идишке сакташ керек. Негизи пластик менен темир идиштер өзүнүн бир элементтерин чыгарат. Мен сиздерге аны кеңеш бербейм. Негизи ошо камыр өзүңүздүн камырыңызды жуурган эле аны колдонуп бир 3-4 саат ичинде аны бышырып салабыз. Бирок эң маанилүү биздин жанагы эне камыр турушту айнек идишке сактайбыз. Ошол да аябай көп суроо. Дагы бир суроо келет мага, камыр турушту каяктан алсам болот, ошону сатып алсам болобу деген ушул дагы суроо да. Мен ушул Бишкекте жашасам, ошо мага келип адамдар сураса, камыр турушумду бекер эле бермекмин. Анткени деген камыр туруш бул дагы immortal деп коет да, англисче өлсүз жандык. Аны жаңытып берсең ал жанып эле, ал өлбөй эле жүрө берет да. Европада эмелер бар. Ресторандар бар, же болбосо аябай билимдүү, таанымал кафелер бар. Өзлөрүнүн нандары бир 3-4 ата бабадан келип, ошо сакталып келген камыр турушу менен ошо өзлөрүнүн эмеси да, маанилүү нерсеси да. Анан айтат, биздин наныбыздын камыр турушу 3-4 эмеле ата бабабыздан келди деп ушундай нерселер бар. Алар унутпай ошондо жазап келгендер бар. Ошон үчүн камыр туруш бирөөдөн сураган эң маанилүү. Анткени деген ал көп жылдан бери, 100 жыл болду, 200 жыл болсо да мүмкүн да. Ал канча көп жашы көп болсо ошончо камыр туруш күчтүү болот. Анан кийин менин досу эмес, ошондо менин кайнымдын досу мамасына чоң энеси ошо камыр турушун калтырыптыр. Анан чоң энесинин ошо чоң энеси эмес, тайнесинин 2 кызы бар экен, бирөөсү жазабайт экен. Анан кийин экинчиси ошо жазайт экен, жазаганы ошо менин кайнымдын досу экен. Ошондо чоң энеси тайнеси өтүп кеткенде мамасына бериптир. Мамасы болсо ошо, апасы болсо ошо кызына берип, ошол камыр турушту үчүнчү мына таяк, бу не үчүнчү тиги үй бүлө болуп атат да. Ошон үчүн бул ушинтип
жазап, мен өзүм жеке максатым ошо жазап, менин балдарым, азыр кызым көрөт, ошентип камыр турушумду өлтүрбөй, анан кийин балдарым өзүм бөлүп берем да, ошо баягы кемпирди болуп, мына мен кетип атам, тиги камыр турушумду дагы сактагыла депчи. Ошон үчүн бул баары эмнеден чыгып атат? Камыр турушты каяктан тапсам болом депчи. Камыр турушуңар жок болсо, бирөөдөн издеп сурасаңар жакшы, анткени ал камыр туруш күчтүү болот. Канча эски камыр туруш болсо ошончо жакшы. Жок, андай адамдар жок, айла жок жасаш керек десе, анда жазасаңыздар болот. Менин YouTube каналымда камыр турушты кантип чыгарса деген видео бар. Ошол жерден тапсаңыздар болот. Бирок Бишкекте камыр туруш менен жасалган нан болгон эмелер, тиги магазиндер, ошондой бир пекарнялар ачылыптыр. Ошолордон барып сурасаңыздар, алар сиздерге жөн эле бекер эле, мындай чын жүрөгүнөн эле берет болуш керек деп мен эсептейм. Андан кийин бүт айтчу суроолорума, көп берилчү суроолорумду ошо жооп бердим деп ойлойм. Дагы суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Мен ошол видеону көрүп аткан адамдар болсо, бир нерсе ошо суранычым, менин суранычым, өзүңүздөрдөн улуу чоң энеңерден, чоң энеңер болсо ошолордон сурап, камыр туруш менен нанды кандай жасачуңуздар эле, арган бир жакшы бир рецепттер бар болсо, ошо жөнүндө астына комментарий жазсаңыздар жакшы болот. Анткени деген ушул видеого даярданып мен окудум. Камыр турушту деген буга чейин угут менен дагы, хмель, кара будай менен да жазашыптыр да адамдар. Анан угутту биз бозого кошобуз да, ошо угутту нанга да кошуп да жазашчу экен да. Ошон үчүн мен азыр ошо суроо болуп атат да, ошо угут менен ошентип нанды ачыткан адамдарды, чоң энеңерден, чоң энеңерден сурап, анан биз менен бөлүшсөңүздөр аябай жакшы болмок. Анткени бул нерсе унутулуп атат. Анан унутулбасын. Анан мен көп нерсе билгим келет. Эмне үчүн мен кыйналып ушинтип жазагым келет, жок мен жазабайм десеңиздер, ушул закваска 40-жылдары колдонуп башталса, 80-жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин ар кандай илимпоздор макалалар жазган. Ачыткы, өндүрүш түрүндөгү ачыткы, орусча айтканда дрожь, ден соолукка кандай зыян деген ушундай азыркы күнгө чейин интернеттен издесеңер мондай чыгат. Ар кайсы мамлекет, Канададан баштап бүт Россияда толтура андай макалалар тапсаңыздар болот. Ошо кандай ошо ден соолукка пайдасы, кандай пайдасы бар, кандай пайдасы жок да, ошо мындай жебей койсоңуздар жакшы эле болмок деп ушинтип жазышат да, илимпоздор да. Андан кийин эң акыркы мен орусча тапкан жокмун, англисче таптым. Илимий изилдөө болуптур. Ошол жактан бир 100 адамдай аякка катышыптыр. Ошо 100 адамдын ичинен жарымы круассан камыр туруш менен, жарымы круассан дрожь менен ошо жешиптир. Андан кийин ошол камыр туруш менен жеген адамдардын сиңирген процесси 2 эсе батыраак болуптур да. Берки адамдар эме менен тиги дрожь менен жегендер аларкы 2 эсе көбүрөөк сиңириптир да. Бирок мен бул жерден айткым келет, круассандын ичинде жарым эле май да, жарым эле май. Жөнөкөй нан менен ушул илимий изилдөөнү кылса, 2 эсе эмес, 3 эсе, 4 эсе батыраак сиңирмек. Бул менин жеке оюм. Ошон үчүн кайра эле какшанып, 1 айтпай, 2 айтпай, ошентип айта берем. Баарыбыздар камыр турушка өтсөк, бул биздин ден соолугубузга жакшы. Мени угуп турганыңыздарга чоң рахмат. Дагы суроо бар болсо айтсаңыздар болот.